Merkez onlar bu kalasa Batken şehri 9. May 2026 yıl Fırahat Normal. Бишкекте мас абалдагы 3 жигит бөтөн короого кирип барып мушташ чыгарган. 2026 жылдын 8-май күнү болжол менен саат 23:00 чамасында Бишкек шаарынын Ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына Орозбеков көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин короосунда мушташ болуп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге дароо Бишкек шаарынын Ички иштер башкы башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери жөнөтүлгөн. Барган учурда маалымат тастыкталып, окуяга тиешеси бар бардык жарандар Бишкек шаарынын Сверлов РИПке жеткирилген. Алар спирт ичимдигин ичкен абалда болушкан. Аталган факт каттоого алынган. Учурда 1999 туулган жарандарга карата майда бейбаштык боюнча протоколдор түзүлдү. Аталган жарандар райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Күндүн ысыгында автобустун айдоочуларына муздак суусундук тараткан жаштар ыраазычылык жаратты. Күндүн аптаптуу ысыгында шаар ичинде тынымсыз каттап жүргүнчүлөрдү ташып эмгектенип жаткан автобустун айдоочуларына жаштар муздак суусундуктарды таратып жакшы маанай тартуулашты. Жөнөкөй көрүнгөн бул аракет көпчүлүктүн жүрөгүн жылытты. Айдоочулар жаштарга ыраазычылык билдирип, мындай камкордук күч-кубат берерин айтышты. Сыз тармактарда кыздын фонтанга түшкөн видеосу тарады. Бишкектин вице-мэри фонтандарда жуунуу эмне үчүн кооптуу экенин түшүндүрдү. Вице-мэр Виктория Мазгачева фонтандарда жуунуу жөн гана эрежени бузуу эмес, коопсуздук маселеси экенин айтты. Анын айтымында фонтандардын астында электр зымдары, техникалык жабдуулар жана жарыктандыруу системалар жайгашкан. Ошондуктан мындай аракет адам өмүрүнө коркунуч жаратышы мүмкүн. Коомдук жайларды урматтап, сактоону балдарга да түшүндүрүшүбүз керек, деди ал. Суу кандай экен суу? Суу бош экен. Düşüp болбадыңбы? Эч 500 тепсе кышта келип түшөсүңбү ушул жерге? Эркекче. Эркекче. Айып 5500 сом. Эс алууга чыкканда жашыл аймактарга унаа менен чыгууга болбойт. Бишкек шаарынын Аламүдүн райондук экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы эс алуу аймактарында атайын рейд өткөрүүдө. Кызматкерлер унаасы менен жашыл аймактарга чыгып кеткен таштанды таштаган жарандарга айып салууда. Муну менен бирге кызматкерлер эс алуучуларга мыйзамдарды бузбай, табиятка аяр мамиле кылууга чакырат. Ош-Бишкек жолундагы туннелден каршы тилкеге чыккан айдоочуга айып салынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалымат кылайык, милицияга Kia Carnival үлгүсүндөгү унаа каршы тилкеге чыгуу менен кооптуу абал жараткандыгы боюнча видео келип түшкөн. Бул факты боюнча эреже бузган айдоочу аныкталып, 15 000 сом өлчөмүндө айып салынган. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.
Dostlar, ekipçi mına qaytmağınızlar, Qazqırda жол кызлары, адам өмүрүн алган жол кызлары барлыгы ушул карштылыкка чыккандан шашкандан болуп атат. Ал сизге карштылыкка чыкканыңыздын негизинде 15 миң сом айыппул жазып бердим. Bir ay içinde sertifikası менен төлөп башка кайтып алыңыз. Урматтуу айдоочулар, жол карштылыкка чыкпаңыздар. Машина кулланыңыздар. Кайтып алыңыздар. Кайтып аласызбы? Кайтып алыңыз. Ош Бишкек жолу 391 шақырым. Ушу автоунаа туннелдердин обгонун жасаган. Ошо боюнча тийиштүү протокол түзүп, шара көрүп. Ребята, мы сейчас все снимем. Ой, брат, ой, ой, турамыз. Adlet bırak yoksa. Oy. Beni çağırdı canım. Adlet bırak. Kapatalım da olmadı. Geçin lütfen. Alçakçı da olsun. Geçin lütfen. Ne? Oha. Geçin lütfen. Gel. Ben seninle geçin lütfen. Sen iyiyim. Aycamal ben seninle geçin lütfen. Gel oğlum ver çımağa. Yaşlıyor Aycamal. Yaşlıyor. Aycamal yaşlıyor. Benim başım ağrıyor. Canım için ne Gel. yapacağım? Sen ne çağırsın? Ben çapma. Geceki siz urbanınız geceki Yok lan ne oldu? O da ne çağırt beni? Hey. Kaç. Al bozulca. Resmin. Uygulama olmayın. Ne verdir o takır gayrı. Uygulama olmayın. Sizge indir.